Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн кыргыз тил сабагынан көнгүлөр менен иштөө деген темага токтолобуз. Сабакты Көксал Токтон атындагы орто мектебинин кыргыз тили мугалими Айнура Тургуновна алып барат. Дептерлерибизди ачып, бүгүнкү числону жаздык балдар. Эми экрандагы сүрөттөргө көңүл бургула. Окшош эмнени көрүп турасыңар? Ушул сүрөттөрдү башка өңүттөн карай аласыңарбы балдар? Жакшылап ойлонуп туруп, сүрөткө карап сүйлөмдөрдү жазгыла. Ойлогон сүйлөмүңөрдү дептерге жазып бүткөн соң, мен түзгөн сүйлөм менен салыштыргыла. Бүгүн биз Калифорнияга саякатка барабыз. Кандай болду? Сүйлөмдөрүңөр окшодубу балдар? Эгерде кимдин сүйлөмүндө биз, бүгүн жана саякат деген сөздөр аралашкан болсо, анда өзүңөргө 3 упай жазып койгула. Кандайдыр бир деңгээлде силер ой жүгүртүүңөр менен бүгүнкү сабак саякат сабагы боло тургандыгын байкагансыңар. Азаматсыңар. Эми биз сабагыбызды андан ары уланталы. Кайра эле экрандагы сүрөттөргө көңүл бургула. Автордун окуяга карата болгон мамилесин чагылдырган сүйлөм түзгүлө балдар. Биз билебиз, ар кандай текстте автордун окуяга карата мамилеси интонация аркылуу берилет. Түзгөн сүйлөмдөрүңөрдү менин сүйлөмдөрүм менен салыштырып үйрөнгүлө. Бах, Калифорния. Сонун, кайталаңыз, керемет. Анткени менен кыргыз жерине жетпейт го. Бул биринчи сүйлөмгө карата, биз көрүп турган биринчи сүрөткө карата түзүлгөн сүйлөм. Эми автордун мамилесинин өзгөчөлүгүн кайсы жерден байкадык балдар? Бах деген сөздүн ички сезимди, токтонууну билдирүүдө. Сонун, кайталаңыз, керемет. Мына ушунун баардыгы автордун мамилеси. Анткени менен кыргыз жерине жетпейт го деген илиптүү белги коюшу менен биз күчтүү сезим менен айтылган автордун мамилесин байкадык. Экинчи сүрөткө карап туруп, экинчи сүрөтүбүздө мына чуркап бараткан баланы сүрөт турат жолдо. Аттиң, мындай болорун билгенде, кечинде унчукпайт элем. Эми минтип артынан чуркап эсим эки болду го. Мында деле автордун мамилеси билинип атат балдар. Эми бул жерде өкүнүү иретин айтып, аттиң деп өкүнгөндүгүн билип атат. Эми интонация ички сезимди гана билдирип калбайт экен балдар. Какшыктоону, өкүнүүнү, кубанууну, салтанаттуу бир окуяларды сүрөттөгөндөгү адамдардын кабыл алуусуну өзүнүн ою менен берүү үчүн биз тексттеги интонация деп коебуз. Бул көбүнчө тыныш белгилер аркылуу тастыкталат. Буйрук сүйлөм, иликтүү сүйлөм, мына ушундай сүйлөмдөрдүн катарын толуктайт. Эми сабагыбызды андан ары улайлы балдар. Көркөм картинка түзгүлө деген биринчи тапшырманы коюп мен силерге Лонг-Бич деген Калифорниянын шаарын койдум балдар. Бул жерде ошол Лонг-Бичтин сүрөтү турат. Ал эми бул жерде силерге тасма койдум. Салыштырабыз.
Калифорнияга биринчи жолу барган болсоңуз, Лонг-Бич шаарына барып жашаңыз деген сунуштарды көбүлөөп жүрөбүз. Себеби бул жер башка штаттарга караганда арзан деп белгиленет экен. Бул жерде жашаганга, адаптация алганга оңой дейт. Качан гана толук көнүгүп алгандыктан кийин башка шаарларга жылып жашаганыңа эч ким тоскоолдук бербейт деп түшүндүрүшөт. Жакшылап карап туруп, көркөм картинка деген эмне эле? Текстте сөзсүз түрдө бизде көркөм картинка бар эле. Ал салыштырып сыпаттуу. Азыр көргөн видеоңузду, баянды сүрөт менен салыштырасыз. Эми биз экинчи тапшырмага өтөбүз. Бул тапшырма Малибу аралы жөнүндө балдар. Бул дагы ошол Калифорния шаарындагы эң туристтер көп барган арал катары таанымал. Мен силерге сүрөтүн калтырдым, ошондой эле тасма баян бердим. Эми бул жерде эмне менен салыштырышыңар мүмкүн балдар? Биздин Кыргызстанда мына ушундай эс алуучу жайлар барбы? Болсо, кайсы эс алуучу жайды билесиң? Мына ушул арал менен салыштырып, көркөм картинка жазасыңар. Улан тапшырманы беттерге белгилеп барыңар. Жакшы, азаматсыңар. Анда биз андан ары жылабыз. Бул жерде күндүзгү учур жана түнгү учур берилген. Салыштыруу менен картинка деген эмне экен? Бирок аныктамасын кошо жазгыла. Үчүнчү тапшырма балдар. Салыштыруу менен иштейбиз. Калифорния жана Кыргызстан. Окшош жактарын, айырмачылыктарын топкула. Бул жерде силер көңүл бура турган жерлер бар балдар. Ошондо эмне үчүн мен бул жерге бут кийиминде көбүрөөк басым жасашыңарды сурайм. Эмне үчүн сурайм? Ушуга ой жүктөбүз. Себеби бул бут кийим маселесине биз кийинчерээк дагы кайтып келебиз. Андан ары жылдык балдар. 4-нчү тапшырма. Мүнөздөмө бергиле дейт. Эми текстте, сүйлөмдөрдө мүнөздөмө берилет. Муну биз окуп түшүнүүдөн аябай жакшы билебиз. Жөнөкөйлүк деген сөздүк кошуп иштегиле. Силер жөнөкөйлүктү байкадыңарбы? Силер сабактын башынан бери Калифорния жөнүндө маалымат алып жатасыңар. Анын шаарлары, аралдарын көрдүңөр. Эми жөнөкөйлүктү байкадыңарбы деген суроо коюп жатам. Дагы деле болсо бул жерде балдар бут кийимдин сүрөтү турат. Ушуга көңүл буруңар. Силер жазган мүнөздөмөңүздө албетте көркөм мүнөздөмө жазасыңар. Иштеттүү мүнөздөмө менен алмаштырып алмагыла. Көркөм мүнөздөмөнү Калифорния жана анын жашоочуларына карата бергенде жөнөкөйлүк деген сөздү кошуп иштешиңер керек. Бешинчи тапшырма балдар. Тыянак чыгарууга кезек келип жетти. Калифорния сени эмнеси менен таң калтырды деген суроо берилди. Бекеринен жана мен көңүл бура турган жерлерди эскерткен жокмун. Ошолордун баарын карагыла. Мына сүрөттөргө жакшылап көңүл бурабыз. Биздеги чай идиштерибиз менен булардын чай идиштерин салыштырасыңар. Ошондой эле мондо
жакшылап карасаңар, отунда биздин эле кадимки очок. Ошол очогун ортосуна көп аскан жерлер турат, ошондо эле жалбырактарды караңдар. Демек, жөнөкөй жалбырак эмес, курт түшкөн жалбырактар бар экен. Көрдүңөрбү? Мына ушундай детальдарга көңүл буруш керек. Эми оюңарды жыйынтыктап, Калифорния сени эмнеси менен таң калтырды деп текстибиз келип чыкты, Текстти коюп туруп, теманы текстти улап жазабыз. Демек, бүгүнкү темабыз машыгуу. Калифорния сени эмнеси менен таң калтырды. Ал эми текстти жазганда биз сөзсүз түрдө автордун мамилесиге көңүл бурушубуз керек экен, интонацияңарга, ошондой эле көркөм мүнөздөмөлөргө көңүл бурушубуз керек. Салыштырууну сөзсүз түрдө алып барышыбыз керек. Анан тыянак чыгарышыбыз керек. Сабак түшүнүктүү болдубу? Анда баардык тапшырмаларды иштеп мага жөнөтүүнү унутпагыла. Кийинки сабакта көрүшкөнгө чейин сак саламат калгыла.